Республикасының президенті Жээнбеков Сооронбай Шаримович. Кымбаттуу досторум, бүгүн ушул залда алдыңкы жаштар отурасыңар. Силер республика тестілеуден ең жогорку бал алып, алтын сертификаттын ээсине татыктуу болдуңуздар. Мындай сертификаттарды силерге тапшыруу бизге айрыкча мага бир зор кубанычты тартуулап турат. Кандайсың? Алтын сертификатың кут болсун биринчиден. Жакшы. Башында эле күткөнсүңбү ушу алтын сертификат алам деп? Эми мен ушул ОРТга 10-класстан баштап даярдандым. Анан даярданганда өзүм мугалимдерим жардам бергендигинен, мугалимдердин күчтүүлүгүнөн мен ооба ишенгем алышыма. Силердин алтын сертификатыңар башка сертификаттардан эмнеси менен өзгөчө? Биз президенттин колунан келип алып атабыз, белектерди алып атабыз дегенден Кыргызстандын дээрлик бардык университеттерине экзаменсиз бекер кирүүгө болот. Эми бүгүн президент эмне берди? Бүгүн президент бизге телефон берди. Негизинен чындап айтсам, мен ноутбук күткөм. Бирок ушунусуна деле ыраазымын. Сооронбай Шариповичке чоң рахмат. 238 балл алдым. Чынында даярданганын негизинде алтын сертификат күтүп жүргөм, бирок биринчи орун болом деп чында күткөн эмесмин. Пландарыңыз кандай? Кайсыл окуу жайды тандап, кайсыл кесиптин ээси болоюн деп атасыз? Чында окуу жайды тандай элекмин. Бардыгы эле сурап жатышат. Азырынча дагы караштырып жатам. Кесибим боюнча тандадым, ошол программирование жакта программист болуп, буюрса ошол жакта билимимди тереңдетсем деген максаттарым бар. Мен Ош облусунун Нокат районундагы Нокат билимканасы лицейин бүтүрдүм. ОРТдан 225 балл алдым. Жалпы республикалык тестилөөдө жогорку балл алыш үчүн эмнелерди кылдың? Кандай аракеттерди жүргүздүң? Мен алтын сертификатка жетиш үчүн көп нерседен баш тарттым. Оюн зоогдон баш тарттым, телефондон баш тарттым, телевизордон баш тарттым. Көп окуу баштадым мурдагыдан. Мен Нарындан келдим өзү. Нарын Муратбек Собакжиев атынан Нарын лицейин бүтүрдүм. ОРТтан 224 балл алып, алтын сертификат алып жакка келип отурам. Азыр толкунуп атам, бул жерге келем деп ойлогон эмесмин. Мектеп окуучулары ушу силер сыяктуу алтын сертификатка ээ болуш үчүн эмнелерди кылыш керек? Талыкпай окуш керек биринчи элечи. Анан мындай окуганда билиш керек да, жөн эле окуй бербей, түшүнүп окуш керек да, кайсысын окуш керек экенин. Ошон үчүн ошондой окуса, биз сыяктуу алса болот да. Баары возможно да, мындай баарын кылса болот. Келечекте кандай пландарың бар? Кайсыл кесипти тандайын деп атасың? Келечекте мен программист болсом деген ой бар. Анан буюрса аутсага тапшырып көрөм. Аутсада окуйм деген ойлорум бар. Быйыл мына 63 миң бала биздин 11 класстарды аяктап жатат. Анын ичинен 43 миң 440 бала ошол жалпы тестирлөөгө катышты. Жана ошондой эле жакшы бир мындай тенденция дагы байкалууда быйыл биздин региондордун мектептерин бүткөн биздин балдарыбыз да жакшы мындай жыйынтыктарды көрсөтүп, мына бүгүнкү дагы салтанаттуу ушул иш-чарага катышкан 52 баланын ичинен 19 бала бул региондордон болуп атат. Анан кыргыз-түрк лицейлери дагы жакшы мындай жыйынтыктарды да көрсөтүп.